Депутат деген ким? Эмне иш кылат? Мен ушу боюнча уруксат берсеңиздер кичине маалымат берип кетсем. Депутаттын негизги функциясыга кайсы функциялар кирет? Депутат бул мыйзам жазат. Мыйзам чыгаруу талаасында иш алып барат. Өзүңүздөргө белгилүү, бизде бийликтин 3 бутагы бар. Бул аткаруу бийлиги, сот бийлиги, анан мыйзам чыгаруу бийлиги. Эл кимди колдоп, элдин жүрөгүнөн ким орун алып, жараткан эгем жумурай журттун жүрөгүнө кимди салса, ошол мыйзам чыгаруу талаасына барып, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүздүрөт. Мыйзам жазуу оңой эмес. Аталар, эжелер, карындаштар, бул өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган иш. Ошол чоң жоопкерчиликти мен элиме кызмат кылып бере алам, тажрыйбам жетиштүү деп мына аттанып олтурам. Андан кийинки депутаттын кыла турган иши ошол кабыл алынган мыйзамдарды контролдоо функциясы. Бул функция дагы күчтүү функцияга кирет. Кандай мыйзам болбосун, эгер мамлекетке, элге, жумурай журтка туура эмес иштеп атса, ошону акылы менен, жүрөгү менен туюп, контролдоп, оңдоп, түздөп иш алып барат. Кел, Алмаз. Мен чынын айтайын, Кудайда астыда жүзүм жарык болсун. Ушул жерде чоң ушундай бир көйгөй бар экенин маалыматым жок болчу. Мына Алмаз кече бул жерде жаштык келечекте жолугушуп өткөндө, бул жерде балдардын эң чоң көйгөйү бар экен. Бул мектеп 3-4 мектепке таркалып окуп, бул өтө бир острый вопрос бул жердеги. Өтө бир мындай орчундуу маселе. Өтүп барсам ушул маселени биринчи очередте көтөрөмүн. Бул жерге Кудай буйрса, ушул мына келечек бөбөктөр үчүн, балдарыбыз үчүн Кудай буйрса, аны биргеликте ишке ашырабыз. Мага бүгүн сиздердин колдооңуздар керек. Документация дейт. Ошол процедурна даярдап өтүш үчүн көп убакыт керек. Бир документти, бир ишти ишке ашырыш үчүн 1 жыл, 6 ай, 1,5, 2 жылга чейин кетип калышы мүмкүн. Сиздердин эң жакшы жериңиздер мына Алмаз даяр кылып коюптур. Пакет даяр экен. Аны алып барып эле республикалык титульный листке отургузуш керек и контроль кылыш керек аны. Тез аранын ичинде ошону бүтүргөнгө буйрса себепкер болом. Кудай насип этсе. Азыр мен бул жерде суу маселеси боюнча сүйлөш. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер биздин Каныбек Каныбич, биздин айылга кош келипсиз. Биздин айылды эске алып келгениңизге сизге терең ыраазычылык билдирем элимдин атынан. Өзүңүздөр көрүп тургандай бизге биринчи жолу келип атат Жогорку Кеңештин депутаты. Буга чейин эч ким келген жок. Ошону эске алып сиз эстеп келипсиз, сизге терең ыраазычылык билдиребиз элимдин атынан. Бул ошол өзүңүздөр көрдүңүздөр, жогоруда тааныштырып кетти өзүнү. Каныбек Каныбичте бул атасы бизде иштешкен экен. Эгерде бул киши өзү ушул биздин проблеманы угуп, өзүнүн программасына киргизип, биздеги көйгөйлөрдү угуп, ушул жерге барып көйгөйлөрүн угайын, эгерде насип этип ошону депутаттык буйрулган болсо, ушул элге кызмат кылайын деп бүгүнкү күндө алдыңыздарга келип турат. Мен айылдык кеңештин депутаты катары сиздерге мынаны шайла дегенден алысмын. 14 депутат бар. Ошол 14 депутаттын баардыгы Жогорку Кеңешке татыктуу деп эсептейбиз. Ошол келген 14 депутаттын баарыга чыгып беришиңиздер керек. Себеби бул жерге эл бар деп адам келет да, баягы ит бар жерге ит барат, эл бар жерге эл барат да. Баягы чекеде туруп калбай, ким эле кебесин чыгып программасын угайлы. Бул 14 адамдын кимисиге буйрган, кимисиге насип эткен, onu жалгыз Алла билет. Башка эч ким билбейт. Бирок сизге чоң рахмат. Ушул бизде көйгөйдү угуп, түшүнүп, келип, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келипсиз. Сизге ушул элибиздин атынан ийгилик каалайбыз. Жогорку Кеңешке насип эткен болсо өтүп, ошол баягы кырчындай мезгилиңиз экен, кызмат кыла турган мезгилиңиз экен. Эл журтка кызмат кылып, баягы тарыхта атыңыз кала турган иштерди кылың. Эгер буйруп өткөн болсоңуз, биз дагы ушул жерде баягы кичик көпүрө бизбиз. Биз дагы ушул сиз менен постоянно элдин атынан, элдин маселеси менен байланышып, кызматта болобуз.
келечектеги депутат алдыңыздарда турат. Эртең 30'u таң атып кечкиргенден кийин бул киши депутат болуп калса, сиздердин көйгөйүңүздөр ошол жерде айтылыш керек. Ошол нерсени бүгүн бар болсо бул талапкерге айтып, жүрөгүнө салып, кулагына күмүш сурга дегендей кылып маселеңиздерди болсо айтып калсаңыздар болот. Суроо жообуңуздар болсо берсеңиздер. Бул кишинин дагы Şimdi var meselelerini görüyorlar izin ait. Bizim kemşilikleri var. Bizde birinci oranda denk olup bu benim bu. Kendi sizden başkanı. İkincisi mektepte. İkincisi yolda. Buna şular yani. Şular bir sesi gelip görüp bilip degende bolğun işte bolğandı kılıp buna uçraştan keyin alın bir aydan keyin bir iki aydan keyin bir kelip manda bir uçraşı buna işte manda bolup atar. Bolup yatar. Bolğan da açtı. Yani sizler zaten şu zamanın akçası karışıp veremezsiniz. Bu şu doğru. Sizin bölgenizde şu doğruğa getiriş. Yerimiz yok. Yani buna bir ara buna olmaz versin, şimdi gibi versin, ben soğuk versin. Şu. Bu kendi sigortasını bir sezondan kine bir körülür değil mi? Ne oturup. Rahmat. İyilikке birge jetebizmi? Boldu. Tamam eleke. Rahmat. Nasıl yerde kuda kalsa daha ötkeninde kim söyleşiyor? Boldu. geldiniz mi? Salatu vesselamu ala Resulillah. Jaratkan Allah'ım özüne biadet hamdu sana maqtov bolsun ya Rabbi. Mana şu göz jaşike mana birinci koyuş eken Allah Taala bu kişinin özün en birinciden Allah Taala özün bu kişinin maksatını iş kaşkanlar özün yardım ber ya Rabbi. Kudayım bu kişinin den soluğunu bekem kılgın. Kanday oy maksat bolsa Allah'ım özün maksat dilegini bergin ya Rabbi. Şu elibizge, jerbizge, dinibizge hizmet kılgın yaştadan boş Kudayım özün nasip et. Allah Taala bu kişini şu elibiz kollop uşul maksat kanca jetkende şu kança ilme işlerdi atkaram degenimiz Kudayım özüň yardım ber ya Rabbi. Üy bülösgä tynçylyk, amançylyk bergin ya Rabbi. Bala çagasyny Kudayym den solugyny bekem kılgın. Eli jerbizge, mamleketibizge Allah Taala bu kişilerden koşumunu koş ya Rabbi. Uşulardyň sebebinden elibiz, jeribiz oňalyp mamleketimiz önüp geçik Allah Taala özüň nasip etkin. Allahümme Rabbena teqabbal minna inneke entas semiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب